Assalamu alaikum. Bazar Baası YouTube kanalımızın görüşçülері. Жалпыңыздарга Чоң Алай жергесинен бүгүнкү чыгарылышыбызды Чоң Алай жергесинен чыгармакчыбыз. Мына өзүңүздөр көрүп турган Абердин Ангус пародасындагы таза кандуу жана таза кандуу эмес пародалар менен тааныштырып кетебиз. Жана бааларын дагы кошо айтып кетебиз сиздерге. Таза кандуусу кандай болот, аргын ангустар кандай болот. Так, азыр биз бул видеону Чоң Алай жергесинен тартып атабыз. Биринчи бул жактан баштайбыз. Бул 5, 6, 7 айлык торпоктор экен, мына жазып коюптур. Ангус торпоктор 5, 6, 7 айлык, 5 айдан 7 айга чейинки торпоктор экен. Булар кандай десеңиздер, энеси жергиликтүү биздин кыргыз эле уйлар экен. Атасы таза кандуу Абердин Ангус пародасындагы букалар экен. Ошондо булар аргын болуп туулат. Бирок ангустун гени ушунчалык күчтүү болгондуктан карасаңыздар таза кандууга эле окшоп туулган. Базарга алып түшүп таза кандуу десеңиздер, алармандар ишенет да, бирок булар таза кандуу эмес. Урматтуу фермерлер, энеси кыргыз, атасы Абердин Ангус. Булар 6-7 айлык торпоктор ошондо. Так, булар болсо, булардан 2 ай чоң экен. Булар эркектер. Эркек ангустар экен. Булар деле энеси кыргыз, атасы Абердин Ангус. Булар байланбас болуп, энесин эми салбай жүргөн да. Булар болсо энесин салып коюшкан, ошон үчүн бир аз арык болуп калыптыр дешип атат. Бул ангустардын баасы примерно эң чоңу 80 000 сом деп турат. Калгандары ошо 70 000 сомдун тегерегинде деп айтып атышат эгалары. Булар деле таза кандуу эмес, энеси кыргыз, атасы Абердин Ангус. Бирок өтө атасына окшош болгон да, карасаңыздар, таза кандуудай. Так, андан кийин бул кунажындарга өтсөк. Булар 2 жашар кунажындар экен. Мына жерге жазып коюптур, караңыздар. 2 жашар кунажындар. Булар кандай десеңиздер, булар деле таза кандуу эмес. Атасы Абердин Ангус, энеси жергиликтүү биздин кыргыз уйлардан туулган ангустар экен. Булар 2 жашар дешип атат. Ичинде баласы торпогу бар экен. Бооз быйыл жайында букадан качкан дейт. Булар таза кандуу букаларга коюлган экен. Ичинен мисалы туула турган болсо, ичинен таза кандуу ангус туулат экен. Бирок өздөрү таза кандуу эмес. 2 жашар кунажындар экен булар. Так, эми бул жака торпоктуу уйларга өтсөк. Бул мына өзүңүздөр көрүп турган уй. Бул уйдун энеси жергиликтүү кыргыз уй, атасы Ангус экен. Атасы Ангус мына чоң уйдун. Анан кийин буга таза кандуу 100% таза Абердин Ангус букасына коюлган экен. Мындай торпок туулуптур. Ошондо бул торпоктун энеси дагы, атасы дагы Ангус болуп калат. Бул уй дагы ошондой экен. Өзү таза эмес, энеси кыргыз, атасы Ангус. Бул музоосу, атасы таза кандуу Абердин Ангус, энеси дагы Ангус. Ошондо бул таза болуп калат экен да. Бирок өтө гени күчтүү болот экен да, карасаңыздар, атасында окшош болуп, айырмасын билбейсиң. Дагы эми бул букаларга өтсөк. Бул букалар боюнча маалыматты бул жерге жазып коюптур. Фермер
Сабыржанов Азиз дейт, буканын жашы 1,5 жашар экен. Породасы Абердин Ангус. Долбоорго катышкан жылы 2021 катышкан экен. Жазда келген экен. Алып келинген чарба Салем дейт, Салем чарбасы. 1,5 жашар бука экен ушул туугандар. Таза кандуу Абердин Ангус деп ушуну айтса болот да. Таза кандуу Абердин Ангус. Жашы 1,5 жашар. Так, бул жакка келсек, бунун жашы деле 1,5 жашар экен, бирок бул бир аз арыгыраак, кичинераак болуп калыптыр. Так, бул жерге келсек, бунун жашы деле 1,5 жашар экен, бирок бул чоңураак. Бирок таза кандуу Абердин Ангус букалары. Мына бул буканы көрсөңүздөр, бунун жашы 3 жашар экен. 3 жашар бука. 3 жашар бука экен. 100% таза Абердин Ангус деп атышат буну. Анан бул жакта 3 бука байланып турат. Буларды деле мындай карасаң таза Абердин Ангус букалардай көрүнөт, бирок булар таза эмес экен. Булардын энеси жергиликтүү кыргыз уйлар, атасы Абердин Ангус. Базарга алып түшүп таза Ангус десең ишенет да адамдарчы. Бирок булардын арасына келсең билинип калат экен таза Ангус менен аргын Ангустар. Булардын баасы бир аз арзаныраак болот экен кыйла эле. Мына ушундай туугандар, Ангус боюнча кичине болсо дагы билип калдыңыздар окшойт. Мына бул букалардын бааларын айтып кетпедик окшойт. Мына бул 150 миңдин тегерегинде деп баа коюлду окшойт мынагачы. 3 жашар букага 150 миңдин тегерегинде. Мына 1,5 жашарлар 100 миңдин тегерегинде деп примерно ошондой баа коюп коюштур да. Бирок точно булар сатылбайт экен. Бааларын примерно ошондой айтып беришти. Булардын уругун көбөйтөбүз, сатылбайт деп койду эсичи.